Assalamu алейкум, урматтуу биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Ондар биз кайрадан эле өзгөндөбүз. Өзгөндөн бүгүнкү чыгарылышта сиздерге эки атты тартып көргөзүп беребиз туугандар. Эки аттын өзүнө жараша улагы бар. Өзүнө жараша баасы коюлган бул аттарды сиздер бүгүнкү чыгарылышта көрөсүздөр. Жаккан болсо туугандар, алдыдагы номерлерге чалып, номер менен кетели. Бұл биринчи номердегі атты кайманаты Lexus деген кайманаты бар екен туугандар. Ушул Lexus кайманатындагы биринчи номердегі атты көрүңүздөр. Аттын басыгын көрөлү, өзүңүздөр менен чогуу атты аз-маз чабабыз, аз-маз сиздерге чабып көргөзүп берели достор. Анда эмесе биз менен чогуу болуп көрүңүздөр. Биринчи аттын мүнөздөмөсүн айта кетсек, ат жашы 2 асы екен. 2 асы болгондо туугандар 5 жаш болуп калат. 5 жаштагы бул ат жаңыдан эле айгырдан кармалып келиптир. Үйүрдө гарантиясы бар. Улагы дагы өзүнө жараша улакка чабылып жүргөн. Бул аттын баасын туугандар, азыр атты бир чабып келгенден кийин баасын айталы. Атты бир мындай чабып көрчү, кое берип. Кандай кетет экен? Сиздер менен чогуу көрөлү достор. Мынакей туугандар, атты көрүңүздөр. Ат эгер кимге жаккан болсо, номерлер WhatsApp номер алдыда турат. Ошол номер аркылуу чалып байланышасыздар. Мынакей туугандар, атты көрүп баа бериңиздер. Эми бул аттын баасы достор 150 миң сом деп баа коюлду. 150 миң сом. Ат кимге жакты? Аттын азыр буту колун тарталы сиздерге. Бою 1,60 сантиметрден бийик бою бар экен. Үйүрүнө гарантия, өзүнө жараша улагы бар. Айтылган баадан кеми болот туугандар. 150 миң сом бул доллар менен эсептегенде $1900 жакын Америка доллары болуп калат экен. Атты көрүңүздөр туугандар. Ат узун, мындай узун ат экен. Азыр аркасындагы тартып көргөзүп берейин. Бул ат жооштугу кандай? Жоошпу? Жоошат, такасы барбы жокпу азыр? Эскирип калыптыр, жаңы элеби? Мынакей туугандар, такасы жаңы эле экен почти. Мынакей азыр аттын үстүн сиздерге тартып көргөзөйүн. 150 миң сомдук аттын үстү толобу? Үстү толо. Толо, мына жал кандай кыркылганбы же? Ушундай өзү. Өзү ушундай, Мынакей туугандар, атты көрүңүздөр. Ат жаккан болсо биринчи номердеги атты сиздерге тартып көргөзүп бердик. Эми экинчи номердеги ат дагы сиздердин назарыңыздарга чыкмакчы. Ал да улактын аты. Улактын аты күчтүү ат. Кара атты чыгарабыз. Биз менен чогуу болуп атка баа берип атты көрүңүздөр. Бул 5 жаштагы 2 асы атты сиздерге толук түрдө мүнөздөмөсүн айтып, кандай ат экенин ээсинен дагы сурап тартып көргөзүп бердик. Анда экинчи атка өтөлү. Кеттик. Мынакей туугандар, анда эмесе экинчи номердеги ушул карагашканы сиздерге тартып көргөзөлү. Бул туугандар ишеничтүү ат экен. Ишеничтүү улакка жүгүрүп жүргөн таамай атты сиздерге тартып көргөзүп берели. Ушундай куйругун көтөрүп жүргөн бул аттын азыр баасын сурайлы. Бул атты сиздерге мүнөздөмөсүн айтып берели. Атты кыска аралыкта мында айландырып жүгүртүп тартып көргөзүп беребиз туугандар. Анда эмесе биз менен чогуу болуп туруңуздар. Бул аттын жашына келип айткан болсок, жашы 2 асыйдагы атты тартып көргөзүп берип атабыз. Карагашка, мынакей караңыздар. Бою 1,60-тан жогору, ушундай үйүрү барбы жокпу аттын? Гарантия, мынакей ат үйүргө коюлуп жүргөн гарантия ат экен. Аттын азыр жанынан мүчөлөрүн тартып коелуп. Мүчөсү жакшы экен. Мүчөлөрү жакшы. Эч жеринде айыбы жокпу аттын? Айыбы жок, Атты бир мындай чабып көрсө кандай болобу? Кыска аралыкка гана бир чабып көрөлүчү. Чу да. Мынакей достор, атты кыска гана аралыкка чабып көрөбүз. Бул улагына таамай үйүрдүн жылкысы карагашка, караңыздар туугандар. Карагашка келет ат. Мынакей туугандар, чабып көргөзүп бер дегендер үчүн сиздерге аттарды бүгүнкү чыгарылышта чабып көргөзүп берип атабыз.
Анда эми аттын баасын айталы. Аттын баасы канча деп атат экен, ошону сурайлы. Бул аттын баасы туугандар 180 миң сом деп бааланды. 180 миң сом бул доллар менен эсептеп, доллар менен сурагандар үчүн 2250 доллар болуп калат экен туугандар. 2250 доллар. Анда эмесе бул бүгүнкү чыгарылыштагы чыккан аттарды көрдүңүздөр. Аттар кандай экен, комментарийге жазыңыздар туугандар. Баалары кандай коюлду? Комментарийге жазып өзүңүздү ой пикириңизди, өзүңүздүн аттарга болгон көз карашыңыздарды жазып калтырып кетсеңиздер болот. Ошентип туугандар бүгүнкү чыгарылышта силерге тартып көргөзгөн 2 атты тартып көргөзүп бердик туугандар. Азыр аттын көкүрөк тарабын силерге тартып көргөзүп коелу. Бул аттын жол жакшыбы? Жол таккала турушу жаш бала карай берсе болот. Жаңы таккаланган бул дагы. 2 аттын жаңы таккаланып тур туугандар. Немесе мынакей таккасын бут жагындагы тартабыз, көргөзөбүз. Аттарга маани берип көрүңүздөр туугандар. Азыр бир айландырып бир чуркатып коелу. Мынакей туугандар. Аттын жүгүрүшүндө айып жок, аттын оозу жумшак экен. Азыр бери келаткандагы чапчы дагы чап, силерге тартып көргөзүп коелу. Атка маани берип көрүңүздөр туугандар. Ошентип туугандар бүгүнкү чыгарылыштагы 2 атты силерге тартып көргөзүп бердик. Өзгөндөн номерлер экранда турат. Номерлерге чалып байланышып, аттын ээси менен сүйлөшүп туугандар. Бул бааларды кемитип алсаңыздар болот. Бүгүнкү чыгарылыш сиздер менен Муз ТВ каналы, менин атым Замир болду туугандар. Саламатта калыңыздар.